Ысык Көл областынын Тоң районундагы Кызыл Туу айылынын Жумаев Мырзабек атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 5-Б класс кыргыз адабият сабагы. Мугалими Жумаканова Рахат Рысбековна. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, учурдагы кырдаалга байланыштуу ар бирибиз үйүбүздө отурабыз. Ошого карабастан онлайн сабагы аркылуу жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Анда балдар, бүгүн адабият сабагы. Сабагыбызды баштаардан мурун алтын эреже менен таанышып алалы. Берилген маалыматтарды кунт коюп угабыз. Алган маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Берилген тапшырмаларды убагында аткарабыз. Балдар, сабакка баарыбыз активдүү катышабыз. Менин сүйүктүү окуучуларым, маанайыңар жакшыбы? Силердин маанайыңарды жакшы кылыш үчүн мен төмөндөгүдөй сөздөрдү айткым келет. Баарыңар тырышчааксыңар, акылдуусуңар, билимдүүсүңөр, баарыңар аракетчилсиңер, ынтымактуусуңар, жоопкерчиликтүүсүңөр, баарыңар сулуусуңар, анан мээримдүүсүңөр. Жаз күнүндөй жарык маанай, жаз гүлүндөй ачык маанай каалап, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү бизден өтө турган темабыз Барпы Алыкуловдун өмүр баяны жана анын жакшы кыз, өзү каар, тили заар кыз деген чыгармасын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты акындын өмүр баяны тууралуу кеңири маалымат алабыз. Жакшы кыз, өзү каар, тили заар кыз ырларын окуу менен бирге тарбиялык маанисин, адам баласына тийгизген таасирин түшүнөбүз. Окуучулардын элестетүүсү, эске сактоосу жакшы менен жаманды, адал менен арамды айырмалай билүүгө калыптанат. Балдар ак ниеттүүлүккө, чынчылдыкка, ыймандуулукка тарбияланышат. Анда балдар Барпы Алыкуловдун өмүр баянына токтолуп кетели. 1884 жылы азыркы Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы Ачы деген айылда туулган. Ал 1929 жылы катуу оорудан, ошондой эле эки көзү тең көрбөй калган. Көзү азиз болсо да, көкүрөгү менен баарын көрүп билген. Шамал, ажал, адам, от, дүнүйө, айт десе, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген сыяктуу философиялык ырлары анын ой жүгүртүүсүнүн кенендигин, кыргыз сөздөрүн мыкты колдоно билгендигин далилдеген. Барпы Алыкулов таалим-тарбияга түздөн-түз үйрөтүүчү ырларды көп чыгарган. Анын балдарга арналган ырлары көп. Анын ырларын жазып алуу 1943 жылдан башталган. Эми балдар, силерге суроо. Жакшы кыз кандай болуш керек? Жакшы кызга мүнөздөмө берип көргүлөчү. Ооба, жакшы кыз сулуу, намыскөй, эмгекчил, акылдуу, өзүн дайыма таза, тыкан алып жүрөт. Акырын сүйлөйт, көп иш жасайт. Анан да улууну урматтап, кичүүнү ызаттап, ыймандуу болот. Силердин жообуңар да ушундай болдубу? Анда балдар Барпынын жакшы кыз деген ырына назар салалы. Баарыбыз китепти ачып, мени менен чогуу окуйсуңар. Сайраган жайкы булбул, гүлдүн көркү, жаркырап жайнаган кыз үйдүн көркү, жазында жайкалган чөп дөңдүн көркү, сулуу кыз суктандырган төрдүн көркү. Далида сындап өргөн кара чачы, маңдайга келишимдүү калем кашы. Жакшы кыз жайкы таңдай, үйдүн куту, аңкыган гүл бурактай
кыздын жыты. Берметтей жаркыраган катар тиши, келтирип сайма саят онун иши. Рахмат айтып кетет көргөн киши. Ак бетке жарашыктуу кошмок калы, көз артат көрүп калган жандын баары. Болот деп тагдыр буйруп кимдин жары, оймоктой оозуң кара, майың күлгөн. Чолпондой көзүң кара, таңда күйгөн. Бир күлсө сүйүнчүгө берер элем, кетсе да өмүр бою тапкан дүйнөм. Жакшы кыз, эн атанын ырыскысы, турмуштун тунук таза уюткусу. Уккандар жалган дебес, ырымды ушу. Демек, балдар, жакшы кыз кандай экенин ырдан улам билдик, Азыр ошол ырда айтылган жакшы кызга берилген мүнөздөмөнү эске тутуп турабыз. Ал эми кийинки силерге суроо. Жаман кызга кандай мүнөздөмө бересиңер? Албетте, ата-эненин айтканын укпайт, ушакчы, жалкоо, ата-энесине улуу кишиге каяш айткан, өзүн өзү билген, адепсиз, ата-энесин сыйлабаган, улууну урматтабаган кыздарды жаман кыз деп айтабыз, Эми өзү кар, тили зар кыз деген ырды окуп көрөлү. Баарыбыз чогуу окуйбуз. Айылдан айыл кезген кыз, ата-энеден безген кыз, чарчабай басып жүргөн кыз, ушактын сөзүн сүйгөн кыз. Уяты жок таскак кыз, этек жеңи баткак кыз, кашына көөнү сүрткөн кыз, кишинин баары үрккөн кыз. Балтыры жоон күчтүү кыз, күрөктөй орсок тиштүү кыз, мойнуна баарын таккан кыз, момундар үчүн мастан кыз. Жумуш десе сул куюп, сом темирдей жаткан кыз, 16да көпкөн кыз, оозунуп өзү өпкөн кыз. Ырысын жерге тепкен кыз, ымандан ыраак кеткен кыз, ушак айтып айылга азанда мурда жеткен кыз. Эсиме түшсө кокустан, эт жүрөгүм этет тыз. Нан ордуна аш кылат, ичкениңди таш кылат. Буудай куурат тил менен, муунтат зар зил менен. Өзү каар бул кыздын, тили зар бул кыздын. Миңдин бири ушундайдан кутулбай. Кыжы кужу түгөбөйт, кыздын көбүн күнөөлөйт. Мынакей балдар, жана жаман кызга мүнөздөмө бербедикпи? Өзү зар, өзү каар, тили зар кызга тийиштүү сөздөр мына ушундай экен. Ушул ырды окуп жатып өзүңөр ойлонуңар болуш керек, жакшы кыз менен жаман кызды салыштырдыңар. Жакшы кыз кандай болуш керек, жаман кыз кандай болуш керек? Бир карын майды бир кумалак чиритет дейт. Бир эле кыз да жаман сапат болсо, баардык кыздарга тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан кыздар, балдар, баарыбыз тең жакшы болгонго аракет кылалы. Улууну урматтайлы, кичүүнү ызаттайлы, ата-энебизге жардам берели. Жогоруда айткан ушак сөздөрдү сүйлөбөйлү. Ар кимибиз жакшы болгонго аракет кылалы. Анан кыргыз элибизде билесиңер, макал лакаптардын тарбиялык мааниси ушунчалык күчтүү болгон. Илгери бир эле макал менен бир айылды тарбиялап коюшкан экен да. Анан азыр биз ушу элибизде тарбиялык мааниси бар сөздөрдөн дагы окуп көрөлү, балдар. Кыз балага тийиштүү сөздөрдөн окуйлу. Кыз бала төркүнүнө келгенде төргө өтөт. Кыз бала чачын жайып жүрбөйт, аза күтүп калат. Кыз бала чачын кыркпайт, чачын кыркса, ырысын кошо кыркат. Кыз бала шыйрак жебейт. Кыз бала эл көзүнчө күзгүгө каранбайт. Кыз бала эл көзүнчө чачын тарабайт. Кыз бала эркек баланы теппейт. Кыз бала эркектин кийимин кийбейт. Бул нерселерди үй бүлөдө атаңар, апаңар айтып жүрсө керек, Ал эми кийинки макалга көңүл бөлөлү. Жакшы кыз жакадагы кундуз.
Кыз жакшысы кымбат. Кыздуу үйдө кыл жатпайт. Балдар, кыздар, жогорудагы жакшы сапаттарга баарыңар ээ болгула демекчимин. Анда эмесе үйгө тапшырма, жогорудагы таблицаны толтурасыңар. Жакшы кыздын белгиси, жаман кыздын белгиси. Биз китептен окуган тексттен аласыңар, ондон белгини таап жазасыңар. Үйгө тапшырма ушул. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.